Assalamu alaikum урматтуу Кылым ТВ YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Мен сиздерге мына ушул Павлония тууралуу айтайын деп турам. Ушул Павлонияны 4 жалбырактуу болчу башында. 15 күн мурда олтургузгам. Стаканга отургузулган жеринен алып келип сатып алып, 1 стаканын 100 сомдон сатып алгам. Стакандын ичи аппак тамыр болуп, аябай толуп турган экен. Сатып алып, ушул жерге отургузгам. 10 дана сатып келген элем. Мына бүгүн эсептеп көрсөм, мына 12 жалбырак болуптур. Жалпы 4 жалбырак менен эле алган болчумун. 8 жалбырак кошуптур. Азыр мына 20 сантиметрден ашып турат бою. 15 күндө ушундай өсүп жетилди. Бул Павлонияны өстүргөндөр айтышат, 1 сезондо 3 метрге чейин өсүп жетилет деп айтып жүрүшөт. Быйыл эми биз пробага көрүп атабыз, канчага чейин өсөрүн. Күзүндө дагы бир тартып чыгарабыз буюрса. Азыр 10 дана тиккенбиз бул жерге. Калгандарын да көрсөтөйүн. Мунун жанында дагы мына аралыгын 2 метрден кылып тигип койдум эле. Бул дагы сонун болуп өсүп жетилип калды. Биринчи жылында сууду жакшы берип, нымдуу кылып кармап турса, аябай жакшы өсөт деп айтышкан болчу. Bir жума сайын астына суу коюп, сугарып турам. Жакшы өсүп келатат. Мунун жанында дагы бирөө. Бул бир аз мурдагыларга караганда кичинерээк. Жаңы жалбырак чыгарып келатат. 3 жылда материалга даяр болот деген. Көрөбүз. Павлониянын жалбырактары аябай чоң болот экен. Эң чоң жалбырактары 1 кучакка чейин жетип, аябай чоң болуп өсүп жетилет экен. Бул эми Кыргызстан биз үчүн декоративный дарак болуп эсептелет.